Кандайсыңар жігіттер? Жақсы. Денсаулығыңар жақсы ма? Тренировка баштайсыз, даясыңар ма? Давай анда. Өте қатты емес, өте жай емес, средний темппен емес. Күшті тұрғыздан емес. Кеттік. Шырқай берле. Менин атым Баязбеков Самат. Мен 2008-жылы төрөлгөм. Мен азыр кол күрөштөн 3-чү жолу Азияны утуп атам. Анан Кыргызстан чемпионумун. Жанат таласында чемпион болуп чыккам. Мен 5-класска чейин эркин күрөш менен күрөшчүм. Анан эркин күрөштөн мындай жакшы чыга албай коюп, атам ушул залга жөнөткөн. Бул залда мен биринчисине келгенде жөн эле тренировка болот экен го деп ойлогом. Анан карасак кол күрөш бар экен. Анан 1 жума, 2 жума катышып отуп, интерес пайда болуп калды. Анан ошо менен машык баштадым. Кол күрөшкө келгенде 55 кг болчумун. Күрөштөн токка жалаң вес кое берип, ошодон весим өспөй койгон. Анан боюмда бир аз кичинекейрээк болуп калган. Анан тренировка болуп атып, уже процесс болуп, күчкө толуп, бой өзүп, жакшы болуп калдым да. Ready go! Hoppa! Bine! Ready go! Hoppa! Bine! Баязбеков Самат 2008-жылкы жаш бала. Мен энди стадионго келип атканына 6 жылдай болуп калды. Кичинекей мындай окуучу кезинде эле келчи, өзү аябай ошо кол күрөшкө кызыгып, эркин күрөшкө да барып жүрчү да. Анан возрасту келди, аякты токтотту. Анан ошол эле учурда экөөнүн бири алып кол күрөшкө да келип жүрдү. Анан баланын өзү байкалат экен да. Кол күрөшкө аябай өзүнүн шыгы бар экен да. Кол күрөштү алып кетти. 2024-жылы жакшы жемиштүү жыл болду десек болот да Саматтыкы. Апрель айында эле Ташкент шаарында Азия чемпионаты өттү кол күрөш боюнча. Ошол жактан барып экинчи месттен алып келди. Андан кийин жайында бизде жылыга көлдө Жемчужина Кыргызстана деген болот. Атайын спартакиада. Бүт аделе ошо жана Азия, Кубок Азия сыяктуу бүт көп жактардан, мамлекеттерден келишет. Ошодо да барып кол күрөштөн Кудай буйрса пояс алды, аякта пояс берет. Шветтеринде көргөзөм. Анан октябрь айында Индиянын Мумбай шаарында Кубок Азия болду да. Чемпионат Кубок Азия арм рестлинг окот кол күрөш боюнча. Ошого барып дагы экинчи месттен ээлеп келди. Бул жакта биринчи тренировкасы бар. Тренировка дегенде жалаң этке эле иштелбейт. Бул жакта связка, сустав, ошол жактарга да иштейт. Башка жакка барсаң, тока бир жерде иштеши берет. Тока күчкө эле кетиши берет. Биякта дагы көбүнчө колго эле көп кылышпайт да. Бул жакта особенно тренировка. Кол күрөштү болсо кылыш керек. Тренировка дегенде чурко, разминка, тренировка, обычный тренировкадай. Оң колго дагы аябай көп мамиле беребиз да. Бир жумада 4-3 жолу кылабыз колду. Тренировканы да унутпайбыз. Көбүнчө кол күрөштө пальцтерден жакшы болот да. Кармаганда тарткалыш үчүн ондай упражнение бар. Пальцтерди качка кылат. Бул жактан 3 подход 10дон же 15тен кылабыз. Бул жагынан да кылабыз, анан бул жагынан да туруп мындай кылып тартабыз өзүбүзгө. Анан булдан кийин көбүнчө кол күрөштө билектин да күчү керек. Бул жактан 3 подход мыягынан кармап өзүбүзгө тартабыз мындайынан. Будан дагы 3 подход 10дон же 15тен кылабыз. Кант көтөргөндө ушинтип түшүрүш керек, кайта ушинтип.
Бунун ичинде 65-70 килограмм. Анан бул менен болгондо мындай кылган менен бул жакта калып калат. Бул жакты да кылыш керек да. Бул да мына ошондой 3 подход 15-тиктен. Анан булары бул пронация дейт. Көп эле кишилер минтип кармап туруп, мындайдан өзүнө тартып кетет, мындайда да же чет жакка тартат да. Ошол жактан мунусун бура алабыз. Биягынан карап, мындай кылабыз. Анан эми бул жаш бала Кудай буйрса мунун алдыда болочок, астында көп жакшы нерселер бар. Үмүт кылабыз, чоң ареналардан көрөбүз деген үмүтүбүз бар. Тренировка кылып атабыз. Кудай буйрса мээнет кыла берсек, мээнетибиз жанат деген оюбуз бар да. Эми кол күрөштө бул жерде бүт эле күч, эрк керек, ар дайым тренировка кылыш керек. Тренировканын результатына чыгат да. Баланын өзүнүн бир жөндөмдүүлүгү да болуш керек да. Кичине балада кызыгуу, өзүнүн мындай алдыга умтулуу бир сезим болуш керек. Анан тренировка, жакшы питание. Буюрса дүйнө жүзүгө чыгып, биринчи орун алганга аракет кылып атам.